Мыйзамсыз баю беренеси Кыргызстанда 2005-жылы ратификациядан өтүп, 2012-жылы гана жазык кодексине киргизилген. Андан бери 2018-жылга чейин бул берене колдонулган эмес. Бул берене менен биринчилерден болуп мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 2018-жылдын 8-декабрында камакка алынган. Буга чейин УКМК бир канча аткаминерлердин мыйзамсыз байыгандыгын аныктап иликтөөгө алган. Алардын катарын аз айлыкка иштеп жомоктогудай байыган соттор, бир катар жетекчилер толуктаган. УКМК финансы полициясынын ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Айбек Токоев кармады. Маалыматка ылайык, ал 2014-жылдан бери Бишкек жана Ош шаарларынан 15 кыймылсыз мүлк сатып алып, жакындарына каттаткан. Жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиев мыйзамсыз баю үчүн шектүү катары камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармалган судьянын бир нече мүлкү тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Алардын арасында коттедж, көп кабаттуу үйлөр, элиталык батирлер жана кымбат автоунаалар бар. Жогорку соттун судьясы Дилфуза Боронбаевага таандык ондогон кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөр табылды. Белгилүү болгондой, ал алдыңкы курулуш компанияларынан 20дан ашык элиталык кыймылсыз мүлктөргө, Ысык көлдүн жээгиндеги пансионаттагы престиждүү батирлерге жана кымбат баалуу унааларга ээлик кылган. Ал эми серепчилер болсо мыйзамсыз байыган чиновниктер элди ойлобогонун айтып, булар менен коомчулук жапа-тырмак күрөшүүсү керектигин кошумчалашты. Азыр мына жакында кармагандарды карасаң 95 участокту оформить етіп алып тұр өзіне. 95 участокты башына тартабы, завод фабрикаларды куруп, ишканаларды куруп, анан эл иштеп айлык ала турган жерди курса, ошол байлыктарына анда элге пайда болмок. Азыр андай болбой, аны жашырып, анан кийин баягы декларациясына киргизбей, тууганына жаза коюп, эме кылып аткандардын бардыгы ошо ички дүйнөсүндө эл сүйүү, мекен сүйүү сезиминин жоктугу ошол кишилерде. УКМКнын башчысы, бир мамлекеттин башчысы, бир өкмөттүн башчысы күрөшпөш керек. Жалпы коомчулук күрөшүш керек муну менен күрөшкөндө. Карабайсыңарбы? Азыр эми ар кимиси ар кандай ойду айтып атат. Мына соттордун кылган кылыгы. Сотторду. Жогорку соттон тартып, райондук сотторго чейин. Ой, чекесинен камап атса деле, эртеси ошол ишти кайталап атат. Кайталап атат. Демек, буларга таасир этпей атат. Буларды ошол мыйзамсыз байыган байлыгын Кыргыз мамлекетинин бюджетине төктүргөндөн кийин аларды экинчи жолу мамлекеттик жооптук кызматка жолотпош керек. Кыргызстанда аткаминерлердин мал мүлкү боюнча милдеттүү түрдө декларация тапшыруу жөнүндөгү мыйзам 2017-жылы августта күчүнө кирген. Бул мыйзам боюнча мамлекеттик кызматкерлерден декларацияларды кабыл алуу, сактоо, иликтөө жана талдоо милдети мамлекеттик салык кызматына жүктөлгөн. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.